Биз ушу биздин кошуна мамлекеттер Өзбекстан, Казакстан жана Россия Федерациянын өкүлдөрү менен жолуктук. Бул жерде өзүңөр билгендей, биз квартал сайын бир жолу жолугушабыз. Март айында Чимкентте жолугушуу болгон. Азыр мына июнда биздин Кыргызстандын очерети болгонуна байланыштуу мына бүгүн ушу жерден суунун жана кышкы быйылкы 24-25 жылдын кышкы мезгилине ушул электр энергиясы менен камсыз кылуу 3 жылдан бери электр энергияны импорттоп атабыз. Ошол маселелер. Ага ошол эле Туркмениядан алган электр энергияны ошо Өзбекстандын линиясы аркылуу транспортировка кылабыз. Ошол Туркменистан менен биз уже мындайча айтканда объемдун баарын макулдашып, бүгүнкү күндө келишимге эле келдик да. Азыр июль айында Кудай буйруса келишим түзөбүз. Ошол электр 1 миллиард 700 киловатт саат электр энергияны ошол транзит кылып берет. Бул Өзбек энерго. Ошол маселени сүйлөштүк, ошол транзит маселесин. Казакстан 1 миллиард 500 миллион киловатт саат бизге импорт кылып берет. Анын үстүнө биз дагы Россиядан бир 708 миллион киловатт сааттын тегерегинде келишим бар. Эми быйылкы кыш кандай болорун бир Кудайым билет. Ошон үчүн биз мындайча айтканда астын ала запасы менен электр энергияны элибизди ограничение кылбай, өчүрбөй алып чыгыш үчүн ошол электр энергияга бүгүнкү күндө сүйлөшүүлөр болду. Андан тышкары жерде Азербайжан мамлекети да бизге кошулуп атат. Өзүңөр билесиңер, биздин урматтуу Садыр Нуркожоевичтин официальный визити болгондо ошол жерден сүйлөшүүлөр болгон. Бул мамлекет менен да нефти боюнча поставканы сүйлөшүп атабыз. Жана энергетический оборудованиялар боюнча да сүйлөшүп атабыз. Булардын мамлекети мисалы үчүн ошол эле бизге жарактуу кабельный продукциялар чыгарат. Ошондон тышкары ошо нефти продуктылар боюнча дагы нефти Жунда заводу иштей баштады. Ошого нефти боюнча да сүйлөшүүлөр болду. Кудай буйруса биз ойлогон келишимдерге келип атабыз. Бүгүнге мына рабочий комиссия иштеди. Эртең Кудай буйруса протоколго кол коебуз. Ошо менен 24-жылдын аягына чейин 25-жылдын апрель айына чейин бул келишимдер иш. Андан тышкары биз ошол Камбар-Ата биргесине өзүңөр билесиңер 10-июнда Венада кол койгонбуз. Ошол Камбар-Ата биргесинин дагы мындайча айтканда 3 министрлик Өзбекстан, Казакстан, Кыргызстан кол койгон. Ошонун эми жол картасын иштеп чыгуу боюнча дагы бүгүнкү күндө ошонун үстүндө да иштеп атабыз. Ошол жол картасын кол коебуз. Андан кийин мындайча айтканда межправительственный соглашенияга чыгабыз да. Ошол жок, ага чейин мурунку жол картага кол коюлган. Эми бул жаңы соглашение түзүлгөндөн кийин ал жол карта болчу. Ушу менен барабыз, анан соглашение түзөбүз дегенбиз. Мына соглашение түздүк. Эми бул соглашениенин алкагында дагы жол карта түзөбүз. Мындан ары межправ соглашение качан өткөрөбүз, макулдашабыз. Андан кийин эми акционерный общество түзөбүз деген мааниде жол картага ошонун баарын киргизебиз да. Анан мындайча айтканда техник экономический обоснование бүткөндө ошол курулуш башталат да. Ошолордун баарына бүгүн Кудай буйруса ошол жумуштарыбызды ушул электр энергиянын импорт алкагында суу маселеси боюнча жана бизде товар обмен бар болчу. Билесиңер, 2 жыл мурун алганбыз ошол электр энергияны берилек болчубуз. Ошонун маселесин чыгылып кыш мезгилинде элибизди мындайча айтканда электр энергиясы калтырбайбыз деп ошонун маселелерин чечип атабыз.